Улан көз өткөндө бир жеңе айткан алда шорду майы, шорду экенсиң деп. Бул эмне сөз деген көрсө, шор деген бул көз жаш экен. Анан мына 2 жыл болуп баратат. Атасы экөөбүз жатсак турсак, чай ичип отурсак, эстегенибиз эле улан. Анын ар бир кылган эткени, сүйлөгөндөрү ушуну сүйлөшүп, бала акыра көрсөтпөйбүзчү ыйлап, менин өмүрүм өткөнчө мени менен жашай турган нерсе болуп калды ошо. Анан бири-бирибизге кайрат берип, Абышкамага кайрат берет, мен Абышкамага кайрат берем. Мындан 2 жыл мурда 22-июлда белгилүү иликтөөчү журналист Улан Эгизбаев Ысык көлдө сууга чуулуп каза болду. Журналист коомдогу чуулгандуу маселелерди иликтеп келгендиктен аны киши колдуу болду деген божомолдор көп айтылды. Анткени каргашалуу окуяга чейин коркутуулар болуп жатканын өзү жазып чыккан. Улан Эгизбаев үй бүлөдө жалгыз уулу болгон. Бир заматта жалгыз баласынан айрылган ата-энесинен кабар алдык. Турмуш деген ушу экен. Кудай башыңа салса көтөрбөскө айлан жок экен. Кудай пендем десе баланыкын бербесин. Бирок Кудайдын мунусуна да шүгүр. Эмеде айтат экен го. Кудай кайгыны бергенде сабырын кошо берет. Кудайдын ошо сабырын кошо берди окшойт. Көтөрдүк. Көтөрбөскө айланган аргаңыз жок. Анан мына 2 жыл болуп баратат. Атасы экөөбүз жатсак турсак, чай ичип отурсак, эстегенибиз эле улан. Анын ар бир кылган эткени, сүйлөгөндөрү ушуну сүйлөшүп, бала акыра көрсөтпөйбүзчү ыйлап, эскеребиз. Баланыкы өмүр өткөнчө унутулбаган нерсе экен. Улан көз өткөндө бир жеңе айткан алда шорду майы, шорду экенсиң деп. Бул эмне сөз деген көрсө, шор деген бул көз жаш экен. Менин өмүрүм өткөнчө мени менен жашай турган нерсе болуп калды ошо. Анан бири-бирибизге кайрат берип, Абышкамага кайрат берет, мен Абышкамага кайрат берем. Ошол кайрат менен жашап атабыз. Анан баягы учубуз кур эмес. Кыздардын балдары, улуу кыздын уулу Арнал колубузда. Анан кичүү кыздыкы Нуржан колубузда 3-класс окуйт. Ошол өлкөдө билгизбей бутубузга бут, колубузга кол болуп, биз менен чогуу жашап атат. Анан эң биринчи эле ушу белек бизди кайраттандырган, биздин жашообузга үмүт берген, дем күч берген ушу белек. Кудайыма шүгүр, ушу белек артында белее калып, биздин мындан аркы жашообузга ошо белек үчүн жашап кайрат кылып келатабыз. Эл бар экен, журт бар экен дегендей жакшы сөздөрүн айтышат. Өзү 4 кыздан кийинки уул болгонуна карабай эч кандай эрке болгон жок. Ушу кенеден эле тырбалаңдап эле колуна эмне тийсе ошону жасап, мал десе мал багып, картошка десе картошка отуп, чөп чаап, көң чаап, ушунчалык эмгекчил болуп өстү. Бул өзүнүн эле табиятынан го деп ойлойм да. Аябай эмгекчил болду. Мындай баладай болуп тентектик кылган жок. Же биз эн атадай болуп, биз катуу сөз айтып көргөн жокпуз. Ошо айтканга да эме берген жок да. Баарын ордорду менен жасайт. Чоң кишидей кылып атса, эмне кантип эмне дейсиң? Окуганда да ушундай жакшы окуду. 1-класстан 11-класска чейин жалаң 5 менен окуду. 11-класста артыкчылык аттестатты алды. Классында класском болду. 1-класстан 11-класска чейин. Анан ошо кээде бир эжеи, алтын эжеи эле да. Эжеи эле, эми ага киши тили бар. Анан ошол эже баягы ар кандай болот да, кээде сабакка келбей калса, ошо эженин сабакка келбей калганын билдирбей, ошо 24 баланы кадимкидей кармап отурчу эле да. Анан класскомдор көбүнчө колуна указка же чыбык алып алып партадан партага чуркап башкарышат го.
Жок, улан эжемдин столуна отурат. Математиканы алла, кыргыз тилди алла деп ошол балдар ошол уландын ою менен кадимкидей ошо сабакты окуп отура беришет, эжейин билгизбей. Анан баягы директор завучтар текшерип калсак, аякта 3-4 сааттарда эжей жок. Анан бул классты ким кармап отурду буга чейин? Улан кармап отурду деп. Ушундай күндөр болгон да, бир ушундай касиети да бар эле да. Анан классташтар өзүлөрү деле айтып барат, ушу уланга мындай эметпей отура берчү элек депчи. Угуп баш ийип коюп отура берчү элек деп. Ал мындай жанагынтип указка менен чаап, же бир урушуп, кыйкырып антчы да эмес да. Ушундай бир сапаты бар беле. А үйгө келет, сумканы коет, үйдөгү жумушту кадимкидей кылат. 6-класстан баштап эле өзү кирпич куюп баштады. Куй деген деле киши жок. Эми куйган кирпичтерин көрсөң, жөн эле силикатный кирпичтей. Анан 4 эжеси баягы турмушка чыгып, Кыргызда куда төшөбүз дегенде тегерек ишетиңде, үй жайыңды оңдоп баштайсың да. Анан эле улан ошо тегеректеги дубал куруп баштап эле тиги куда сүйөк келет дегенде, тиягыбызды далдалап, биягыбызды далдалап эле тиги дубал тургузуп ушундай иш кылып жүрдү. Кийин короп сала баштады өзү эле. 11-классты бүтүп кетип атып, ушу Манаска өттүм дегенден кийин ушу сентябрдын 1-ине чейин 3 бөлмөлүү, мен бизче склад деп коебуз, очоккана, жемкана, ушундай 3 комната салып берип кетти. Өзү түптөп, өзү көтөрүп, өзү шыбап, ушундай бир же строитель эмес, строитель бүттү дейин десең. Анан өзүбүз таң калчубуз да, түп-түз көтөрөт десең. А мен көбүнчө көрүптүм, усталарды көрөсүң да, бир жип тартып алып, ар жагына чыгып түздөп, бир жагына түздөп, ушунча жок, эч түздөбөй туруп эле шарт көтөрүп кетчү. Мына ушул дубалдар эмгисе эле турбайт. Бул дубалдар 3 комната склаты. Ушундай сапаттар бар эле. Анан бул жакта стадионубуз бар, чоң. Айыл чоң стадион бар. Анан анын бер жагына кирпич куят, же бул жерге дагы бир короо салды. Анан ар жакта балдар ызы чуу футбол ойноп атышат. Анан улам барып тетиги балдар менен футбол ойноп көрсөң боло кичине? Жок, алар ойногон эмне? Анан эме деп кое эле. Ургант айткандай, 1 топту 22си эмне кубалап жүрөт да деп күлүп калчу да. Анан ошо футболду 22 ойноорун ошондой билип калдым да. 22 бала ойноорун. Ошентип калар эле ошо. 1 топ, анан 22си ошо топту кубалап жүрөт. Эмне азап деп эле күлүп калчу. Ошондой мындай баладай болуп ойноп дагы ушинтип кеткен жок да. Журналистикага эрте аралашканы бул ошо классында, мектепте окуп жүргөндө эле класс аралык эмелер болот эмеспи? Сынактар, баягы майрамдарда эме койгон, концерт койгондор. Уландык ошондо эле башталыптыр да. Бир жолу ушу 9 класс окуп атканда болуш керек, атасы Нарынга ал кезде тиги повышение деп окууга жиберчү эле го. Ошо Нарынга окууга кеткенде жана Атамагат деген ырчык эле го. Анан ошондо улан ошо концертте Нарында окуп аткан Атамагат деп баягы ырды которуп ырдап бериптир да. Атамагат, Нарындагы Атамагат. Окуп жүргөн Нарындагы Атамагат деп. Анан классын уюштуруп, ошолордун сценарийлерин түзүп берип, анан ал эмес даже бир жолу телевизор коюшуп мындай, үйдөн коробка издеп эле, мама коробка тапып бергилечи эле деп аткан. Ой, коробканы эмне кыласың? Телевизор кылам. Телевизорду кылып ал эмне кылам? Ушундай концерт коймокпуз деп. Анан баягы коробканы кадимкидей кылып кесип, телевизордой кылып. Анан биягына тиги өзү Эгизбаев да. Анан Элиши деп жазып, тиги Эгизбаев Элиши деп жазып алып, анан ошол жерден тиги диктор алпарчы болуп сүйлөп, ушундай да концерт койгон күндөр болгон да. Анан дагы бир жолу концерт коюп атса, тиги улан баласы болуп, анан тиги Жылдыз деген кыз апасы болуптур да. Анан ой, балам жатчы, температураң көтөрүлүп турат десе, тиги улам мынтиптир да. Аны кантип билдиң апа депчи. А көрсө тиги кыз улам чачынан сылап, башынан сылап, анан мынтип температурасын билиш керек экен да, сценарий боюнча. Анан тиги Жылдыз тартынса керек. Мугалимдерден же көрүүчүлөрдөнбү? Анан жөн эле улан жатчы, этиң ысып турат десе, анан
Аны каяктап билдиң апа десе, баягы көрүүчүнүн баары каткырып, тиги кыз өзү каткырып күлүп ийишиптир да. Анан ушундай мындай ойду жок жерден сөз таап сүйлөбөгөн жерлери да бар эле да ошо. Эми ал сапат атасынан да. Атасы ушундай куудул мындай чуккандай сөз табат да, момент таап, момент эле сүйлөп коет. Анан ушул сапаттар ушу атасынан деп ойлойм. Анан дагы ушу 9-класстан эле К тамгасынан 36 сөз жазып, ошону окуп берип эме кылды да. Ошондон башталды, ошо Кдан жазып, кичине аңгемедей кылып Кдан башталган эле. Анан эле ал сөз улам көбөйүп туруп, Манас университетине барганда андан көбөйдү. Кийин улам көбөйүп туруп эле ошонун үзүрүн көрдү. Азаттык конкурс жарыялап, анан улам ошол К тамгасынан жазган аңгемеси боюнча Азаттыктын эмесин конкурсун утуп алып, 1-орун алып, анан ноутбук менен сыйланды. Ошондо ноутбук деген кыйын чыгып аткан да, 1 чыгып аткан. Анан ошо менен сыйланып келдиң деп келгенде анан аябай баарыбыз сүйүнүп, ноутбукту деле ошондо 1 көрүшүбүз, мунуң эмне десек бизге көрсөтүп мына деп аябай мактанып эме кылган. Анан ошо Азаттыктагыларга да рахмат, ошо уланын ошол сапатынды же журналисттик бир эмесин байкап калышы, анан кийин өздөрү жумушка чакырып алышпадыбы. Студент кезинен эле жаңы агымга иштеп баштады. Ошо жаңы агымдын редактору Аскер Сакыбаева. Ошого да аябай чоң рахматымды айтат элем. Ушу журналистиканын тушоогусун ошо эжеси кести да. Анан студентти кадимкидей штатный жумушка алып, Аскер иштетип койгонуна ошо убагында таң калып эле жүрдүм да. Өзү студент болсо анан кандай бул штатка алып иштейт деп. Көрсө көзү жетип, өзүнүн ошо журналистиканын бир талабына жооп берген аңгеме материалдарды жазыш экен да. Анан ошондо эле улам коррупцияга каршы жазыш экен. Улам кандай бир материал эме деген заголовкасы мындай болуш керек эле да. Калкка айтса айтпайт ушундай. Анан дагы бир жери бар эле тиги. Элге кебин айтпаса, эрендерден не пайда деген ушундай да бир заголовканын астында материалдар чыкчу. Анан ал материалдар чыккандан эле баягы министрби же дагы бир жердин мекеме жетекчисиби анан бат эле кызматтан түшүп калчу да. Реакция болду. Баягы натыйжасы да. Анан ой, сен барган жердин баары эле кызматтан түшүп эле же бирдеме болуп атат. Жөн койсоңчу десек. Ой, эми ал мен болгон ишти жаздым да, значит туура эмесинен жумуштан кетти да. Значит кылган туура эмес деп. Демек туура эмес деп калчу да. Сиздер бир каршы болуп жүрдүңүздөр, Сөзсүз каршы болуп, ай мындай деле жазсаң болот эми. Сөзсүз эле ушу иликтешиң керекпи деп анан биз баягы партиянын доорунда өсүп иштеп калган жаныбыз ой иштеп эле атышат го жакшы эле. Акаев деле жакшы эле иштеп атты. Андан кийинки Бакиеви деле иштеп атат. Ой, Атамбаев деле иштеп атат. Мындан артык эмне кылат десем эле. Ой, алардын чыныгы ар жак жүзүн билбейсиңер. Жөн эле бери жак силерге жакшы боло берет да. Тик КТРди көрүп алып эле ушуну айта бересиңер, КТРди көрбөй эле калачы дечи. Ай, анан КТРдан башка эмнени көрөбүз? Биздин көргөнүбүз эле КТР болуп атса. Десек, ой, анын баары эле ошо мактап көрсөтө берет. Алардын экинчи жүзүн билбейсиңер. Десе анан чын эле ошондой экен да, эми мына ойлоп, азыркы ушу таптагы президенттердин кылганы ошонун чынын далилин көрсөтүп атпайбы? Көрсө улам бала болсо да ошол кезде эле ушуга көзү жетишкен да. Же аралашып иштебесе деле же кандай. Анан айтып калды, ушу Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Муну боо жеп ичкендерден арылтсак эле 10 жылда оңдоп койсо болот. Буюрса оңдойбуз. 10 жылда Дубай кылабыз, алдыңкы мамлекетке теңейбиз деп. Анан ой, жалгыз сен теңейсиңби ойлонайын. Сага кошулгандар жок. Сендей чындыкты айткан эч ким жок десек, жок мама бар. Чогулабыз. Биз аз калды чогулабыз деп. Калчанан ошо алдыда көп максаттар бар деп калчу да. Анан бизди деле баягы эн ата катары туруп эле берсеңер, туруп эле бергилечи атам экөөң. Көп максаттарым бар деп калчу. Биз тургузуп койбойбуз жок. Улан кеткенден бери эң биринчилерден болуп ушу KG Group компаниясынан имам үйдөн ташып
биринчилерден келип ушу уланга үй берилет деп үйдүн ачкычын тапшырып кеткен. Ага да ошол убагында чоң ыраазычылыгыбызды билип рахматыбызды айтканбыз. Баягы адам бар жерде ар кандай нерселер боло берет экен. Ишенип ишенбегендер болду. Берилет, берилбейт дегендер айтылып атты. Бирок берилди. Берип ушу тапта Сапашым менен Белегим ушул тамда жашап атышат.